Пайғамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдың әрбір осияты, Аллаху акбар, түбөлүкө. Әрбір сөзінде нур, хидаят, бақыт, оңолу, әрбір сөзінде. Анас радиаллаху анхудан риваят пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам айтты: "Саласун ман кунна фихи ваджада бихинна халаватал иман." Үч ушундай қасиет бар, сыпат бар. Кимде ошол үчөө боло турган болсо, имандын даамын сөзсүз тартат ал. Иман деген ушу экен деп даамын тартат ал. Ман кана Аллаху ва расулуху ахабба илейх мимма сивахума. Биринчиси, Аллахнын элчиси андан бардык махлуктан сүйкүмдүүрөөк болуш керек экен да. Кимге Аллахнын элчиси сүйкүмдүүрөөк болсо, андан башка, экөөнөн башка бардык махлуктарга караганда Алла мен Аллахнын элчиси сүйкүмдүүрөөк болсун. Экинчиси, ва ман ахабба абдан ла юхиббуху илля лилlah. Кимди жакшы көрсөңүз, Алла үчүн гана жакшы көрүңүз. Алла үчүн жакшы көргөн адам экинчи. Өзүн ушундай адат кылган атасын дагы, апасын дагы, аялын дагы, баласын дагы, бир тууганын дагы, досун дагы, агайын дагы, инисин дагы жакшы көрөт, жакшы көрсө Алла үчүн жакшы көрөт. Ушул адам имандын даамын тарткандын экинчи касиети мына. Алла үчүн жакшы көрүү бул башка. Улут үчүн, уруу үчүн, партия үчүн, дос үчүн, классташ үчүн, ага, ини үчүн эмес, акча, байлык, мансап үчүн эмес. Алла үчүн жакшы көрүү бул таптыгакыр бөлөк нерсе. Ва ма якрах ан яуда фил куфр бa'д ан анқадаху Аллаху минху кама якраху ан юхдафа фин нар. Жана дозокко ыргытылганды жек көрөсүң да. Кудды ушундай Алла субханаху ва таала аны дозоктун отунан куткаргандан кийин капырлыкка кайтууну ошондой жек көрөт. Мындай деген мааниси, Алла иман бердиби? Эми капырлыкка баруу ушундай жек көрөт, кандай дозоктун отуна ыргытылгандай жек көрөт. Эми ага барбайм деген сөз, куфурлукка барбайм, дозоктун отуна эч ким барбайт ал. Алла субханаху ва таала өзгөчө сактагандан кийин. Ушул үчөө болсо, ал имандын даамын татыптыр деди. Башка жерде келет: "Саласун ман кунна фихи важада халаватал иман ва та'амаху." Иман даамын, имандын таттуулугун тартыптыр. Ал кайсы? Биринчиси баягы эле якунуллаху ва расулу ахабба илейхи мимма сивахума. Аллахнын элчиси бардыгынан сүйкүмдүүрөөк болуш керек. Экинчиси айюхибба филла ва юбгид филла. Алла үчүн жакшы көрөт, Алла үчүн жек көрөт да. Жек көрсө дагы өзүнүн бир табигый, өзүнүн бир пейилин эмес. Алла үчүн жек көрөт. Алла үчүн жакшы көрөт.